Көрсөтүүбүздүн коногу Аалымдар кеңешинин мүчөсү, теология илимдеринин докторанты, дин таануучу жана Кыргызстан Ислам университетинин проректору Марс Ибраев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам рахматуллах. Сиз үчүн жашоодо эмне маанилүү? Мен балдарыма да дайым айтам, мен үчүн жашоодо адам болуу өтө маанилүү. Адам болуунун негизги маңызы өзөгү бул ыйман. Ыйманды сезе билүү, адамдык сапаттуу сезе билүү мен үчүн маанилүү. Канча тилде сүйлөй аласыз жана тил үйрөнүүдө биринчи эмнеге көңүл буруу керек? Канча тил дегенде ошол араб тили, түрк тили, анан эми орус тили өзгө маалым эле эркин сүйлөөгө аракет кылабыз. Англис тилин үйрөндүк колдон келишинче, бирок эмнегедир эркин сүйлөй албайм. Бирок кандай деңгээлде түшүндүрүү мүмкүнчүлүгү. Анан түрк тилдерден башка казак, өзбек тилдери баарын эле мындай түшүнүп, анан сүйлөгөнгө да аракет кылабыз буюрса. Ошондо 4-5 тил. Тил үйрөнүүдө мен дагы көбүрөөк ошол тилди алып жүргөн инсандар менен сүйлөшүүнү жана ошол тилде жазылган китептерди көбүрөөк окууну, анан мүмкүн болушунча көбүрөөк мындай словардык деп коет, сөздүк бир сөздөрдү жаттаганга, анан түшүнүп аракет кылганга, ошол менен колдонгонго аракет кылам. Ошондой бир негизде ошол араб тилинде эле, түрк тилинде эле Египетте жүргөндө үйрөнүүгө аракет кылдык. Кыска бир убакытта үйрөнүүгө мүмкүнчүлүккө ээ болдук негизи. Кандай адамды убакытка кыянат кылды деп эсептесек болот? Пайдалуу иштерди эң акыркы учурга коюп, же жылдырган инсанды убакытта кыянат кылды деп ойлойм. Пайдалуу иштер дегенде бул эң башта Кудай Таала менен инсандын ортосунда болгон ибадаттарда, намаз учурунда, андан сырткары инсандын да маанилүү болгон учурлары бар. Бул да жумушу, андан кийин үй бүлөсүнө бөлө турган, анан ошондой эле муктаж болгон инсандарга бөлө турган убакыттарынан аянып, экинчи, үчүнчү орунга коюп, оюн зоокту, нафсинин жыргалчылыгынын убактысын эң баштапка койгон адамды убактысына кыянат кылды деген адам катары эсептейм. Мамлекеттин өнүгүүсүндө диндин салымы кандай? Мамлекеттин өнүгүүсүндө диндин салымы абдан эле зор деп ойлойм. Ишеними жок эл жок. Ишеними бар эл, бардык эле мамлекеттерде кайсы гана мамлекет болбосун. Андыктан мамлекеттин дагы ошо кылмыштуулуктан, радикалдуулуктан, ошондой эле деңгээлде өнүгүүсүнө да себеп болот нерселердин өзөгүнөн бирден бир өзөгү бул дин, ишеним. Андыктан мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттин күчтүүлүгүнүн негизги фундаментин түзгөн факторлордон, негизги ошол факторлордун бирөө катарында дин, ишеним маселесин коймокмун. Мечит, медреселер сала өрбөй, бала бакча, мектеп салбайсыңарбы дегендерге сиздин жообуңуз? Туура эле кабыл алам. Чындыгында мечит, медресе салышыбыз керек, туура. Бирок ошол эле учурда бала бакча, мектепте салышыбыз керек экен деп ойлойм. Бирок мечит, медресе салып туруп, мектепти да салып аткан болсо, анан дагы деле сын айта берген болсо, аларга айтмакмын да, ошол эле мечиттер дагы, медреселер дагы бала бакча менен мектепке жардамчы катарында, аларга ошол ыймандуу жакшы балдарды кирүүсүнө себепкер болгон фактор, себептерден бирөөсү деп айтам. Андыктан экөө бир акыйкаттын эки жүзү деп ойлойм да. Ошондуктан мектеп дагы, медресе дагы бүгүн керек. Керек болсо, кээ бир аалымдар айткандай, мектеп менен медреселерди үйлөндүрүү керек деп айтат да. Кандай деңгээлде байланышты түзүү керек. Кура турган адамдар бала бакчада курсун, мектепте курсун деп айтам. Коррупциянын жыйынтыгы акыры эмнеге алып келет? Кыйроон, элдин бузулушуна, мамлекеттин алсырашына. Ансыз деле Куранда Аллах субханаху ва тааля баяндагандай, Бисмиллахир-рахманир-рахим, «Ва ла таакулу амвалакум байнакум бил батил». Туура эмес жолдор менен, туура эмес ыкмалар менен, башкалардын акысына кирүү менен байлыктарды бириңердин акыңар жебегиле дейт. Бир аалым айткандай, эки нерсе бүгүн адамзатты бузат дейт. Эки нерсе дегенде максат бирөөсү башкасы эмне болсо ошол болсун, мен аман болсом болду деген түшүнүк. Экинчиси, ал иштесин, мен жейин, жеңил тамакка көнөм. Ошондуктан бир элдин бузулушу, бир бул дүйнө үчүн айтып атам, ахирет үчүн толугу менен жеке инсандык бир эме катарында коомдун кыйроосуна да себеп боло турган чоң бир апат, бале. Тойдогу жана өлүм житимдеги чыгымдар туурасында сиздин пикириңиз? Тойдогу өлүм житимдеги чыгымдар байма-бай кайталап келип атабыз, дагы деле ушундан арыла албай атабыз. Монотондуу тойлорубуз, ысырапка бөлөнгөн кээ бирин деп айтам, көпчүлүгүн өлүм житимдерибиз, нечендеген малдар союлуп турат. Албетте бул нерселерге менин көз карашым жакшы эмес. Динибиз деле бул нерсени ыраа көрбөйт.
жегиле ичкиле ысырап кылбагыла деп Кудай Таалам буйруп атса, биз бир четинен ысырапка жол берип атабыз. Кайсы бир элдин берекет эшигинин ачылышына, жабылышына деп айтайын, рызкын асман жерден келе турган рызыклардын дагы бөгөт коюлушуна бирден бир себеп бул ысырапкерчилик. Ал ысырапкерчилик бүгүнкү күндө той кылып атам, менин бир жакшылыгым ушул экен, баламды бир өмүрүнө бир эле үйлөп той кылам да, анан анда чачпаганда качан чачам деп ар бир адам ойлосо, ошончолук деңгээлде курсак ачка, тамак жетпей, бир нанга зар болуп жетпей аткан, бизде болбосо балким Африка өлкөлөрүндө, башка мамлекеттерде адамдарды эстегенде, чындыгында алардын акысына кирип аткан жокпузбу деген да суроо келет экен. Андыктан ойлойт элем ушул той топур менен жамандыктарыбыздагы ысырапкерчилик эгерде өзүбүздүн ыйманыбыздын күчү менен кыскарта албасак, анда мыйзамдын ченеминде да, чегинде да кыскартууга аракет кылса жакшы болмок. Сиз базарда жана коомдук транспорттарда жүрөсүзбү? Базарда жүрөм, бирок коомдук транспорттордо көптөн бери жүрө элекмин. Кээде эле автоунаам бузулуп калганда эле жүрүп калам. Бирок мындай так кайсы маршруткага барарын жакшы биле албайт экенмин, кечиресиз. Марс Ибраев сүйлөп жатканда көбүнчө кайсы сөздү көп колдонот? Өзүм байкайм, кээде айтышат анткени, анан дагы деген сөздөрдү көп колдоносуң дейт. Биле албайм. Балким колдонуп көп колдонгон сөздөрүм бар, өзүмө байкалбайт да эмнегедир. Анан кээде ошол келинчегим айтып калат, ушул сөздөрдү көп колдоносуң, абайлаңыз депчи. Анан ошол дагы мен үчүн бир сабак болот деп ойлойм. Хадистердин маңызы Куранда жазылгандарды кененирээк, түшүнүктүүрөөк кылып ачып берүү. Сизден бизге насаат боло турган хадис. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин айткым келип атат. Убактында тарына байланыштуу мен кыргызчасын айтайын. Манил муфлис деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам арабчасын эме алганда банкрот деген ким деп айтат. Банкрот дегенде максат ошол сахабалар да жооп берет. Банкрот деген соодада ийгиликке жетпеген, кыйроон болгон инсан, мындайча айтканда ийгиликке жетпеген адам дейт. Десе пайгамбарыбыз балким ошондойдур, бирок мен банкрот деген адам чыныгы муфлис, мындайча айтканда адам эмес. Бул дүйнөдө намазын окуп, орозосун кармап, тутуп, зекетин берип, ажылыкка барып келип, ошо ибадаттары менен кыяматка барат, бирок адамдардын ортосунда укуктарды тебелеп, мындайча айтканда көзөмөлдөбөгөн бир инсан кыяматка барганда ошол акы ээлери кимиси карыз алып бербей койгон, кимиси сөгүп койгон, кимиси урушуп койгон, кимиси артынан жазып койгон деп айтат го. Зулумдукандар баары акысын талап кылып келет экен. Бул адамдын топтоп барган соопторун алып берилет дейт. Ошол алып берилген соопторунан берип олтуруп, акыры сообу да куружалакка, сообунан да калбай калганда, ушу сообум да калбай калды дегенде, биз билебиз, биз айтабыз, "Я Аллахым" деп айтат экен тиги адамдар. Анда биздин тиги дүйнөдөн алып келген, бул дүйнөдөн алып келген күнөөлөрүбүз бар, каталарыбыз бар. Ошо күнөөлөрүбүздү мойнуна алсын дейт. Ошондо Алла Таалам алардын күнөөлөрүн да бул адамдын кайра үстүнө, мойнуна жүктөп берет дейт. Чыныгы кыйроон, чыныгы ийгиликке жетпеген, чыныгы банкрот адам мына ушул деп айтат дейт да. 2 уул, 1 кызыңыз бар. Кызыңыз жакынбы сизге же уулдарыңызбы? Оор суроо. Баардыгы эле жакын деп айтам, туура, баары жакын. Ар кимиси өзүнүн деңгээлинде жакын. Мисалы, мен ойлочумун да, кээ бир ата-энелер айтып калат да, мисалы үчүн паланча уулум жакыныраак, башкача мага ички эмесин депчи. Мен ошондой бир башта үй бүлөлүк эмеден кийин, үчөө төрөлгөндөн кийин кээ бирин мындай дагы жакшыраак көрүп жүрдүм. Бирок азыркы Марс деп айтайын, азыркы Марс, азыркы ата катарында антип ойлобойт. Эмне дегенде, мен азыр үчөөнү 3 ракурс менен карайм. 3 ракурс, 3 тарап менен, 3 багыт менен караганда үчөө тең. Эң жакшы көргөн инсандарым чындыгында Аллах пайгамбардан кийин, ата-энебизден кийин чындыгында эң жакшы көргөн перзенттеримиз. Кызымды өзүнө жараша жакшы көрө турган жолу бар экен да, жүрөгүмдө орду бар, аны алмаштырылбайт башкага. Чоң уулум өзүнө жараша анын орду бар. Аны мен кызымга берген орунду кое албайм ага. Кичинекейимди башкалар унутса дагы айтам, анын өзүнүн орду бар деп айтам. Ошондуктан үчөөнү 3 башка өзүнө жараша сүйүү менен карайм, иншалла. Акыретке даярдануу эмнеден башталышы керек? Өзүмдү контролдоодон, арамдан тыйылуудан, андан кийин арамдан тыйылгандан кийин ошол эле парыз буйруктарды аткаруудан башталат. Парыз буйрукту аткаруудан мурда адам акыл эсин, жүрөгүн, аң сезимин, чөйрөсүн, айлана чөйрөсүн бүт баарын тазартыш керек деп ойлойм. Ошонун даярдыгы акыреттин биринчи баштапкы даярдыктары деп ойлойм. Рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Аалымдар кеңешинин мүчөсү, теология илимдеринин докторанты, дин таануучу жана Кыргызстан Ислам университетинин проректору Марс Ибраев болду. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайбыз.